Эртеси күнү Муса элге бийлик жүргүзүүгө отурду. Эл болсо эртеден кечке Мусанын алдында турду. Ошондо Мусанын кайнатасы анын элди эмне кылып жатканын көрүп мындай деди: "Элди эмне кылып жатасың? Эмне үчүн сен жалгыз отурасың? Эмне үчүн бүт эл эртеден кечке алдыңда турат?" Муса кайнатасына мындай деп жооп берди: "Эл Кудайдан кеңеш суроо үчүн мага келип жатат. Алардын башына бир иш түшкөндө мага келишет. Мен эки жактын ортосунда туруп, талаш тартыштарын чечип берем. Кудайдын көрсөтмөлөрү менен мыйзамдарын айтам." Ошондо Мусанын кайнатасы ага мындай деди: "Сени мындай кылганың жакшы эмес. Сен өзүңдү да алдыңдагы элди да кыйнап жатасың. Анткени бул иш сага оордук кылат. Сен муну жалгыз аткара албайсың. Ошондуктан менин айтканымды ук. Мен сага акыл айтайын. Кудай сени менен болот. Сен болсо эл үчүн Кудайдын алдында арачы болуп, элдин иштерин Кудайга жеткирип тур. Аларга Кудайдын көрсөтмөлөрү менен мыйзамдарын үйрөтүп, алар жүрө турган Кудайдын жолун жана алар кыла турган иштерди көрсөт. Эл ичинен жөндөмдүү, Кудайдан корккон, ачкөздүктү жек көргөн, адилет адамдарды тандап алып, аларды элге 1000 башы, 100 башы, 50 башы жана 10 башы кылып дайында. Ошолор элге ар убакыт бийлик кылышсын, маанилүү иштерди сага билдирип турушсын. Ал эми майда иштерди өздөрү чечишсин. Ошондо сага жеңилирээк болот. Алар кыйынчылыкты сени менен бирге тартышсын. Эгерде сен ушундай кылсаң, Кудай сага эмне кылыш керек экенин айтып турат. Ошондо сен туруштук бере аласың. Эл да өз ордуна тынчтык менен тарап кетет."